Андан кийин биз сиздер менен эмнени токуйбуз? Коюндун башын токуп баштайбыз. Эми кандай кылабыз? Мен бул жерде көрсөтүп берейин. Кандай токуганымды. Биринчи 6 жөнөкөй мамыча амигуруми шекекчесине, андан кийин ар бир мамычанын ичине кошумча кылганыбызда бизде 12 мамыча пайда болот. Андан кийин бир жөнөкөй, бир кошумча комбинацияны кайталайбыз дагы 18 мамыча пайда болот. Андан кийин 2 жөнөкөй, бир кошумча мамычаны кайталаганыбызда 24 болот. Андан кийинки катарда 3 жөнөкөй, бир кошумча. Ошону 6 жолу кайталаганыбызда 3 жөнөкөй мамыча, бир кошумча. Бизде 30 мамыча пайда болот. Андан кийин 4 жөнөкөй, бир кошумча. 36 мамыча пайда болот. Андан кийин 5 жөнөкөй, бир кошумча. Жалпысынан 42 мамыча пайда болот бизде. Андан кийин 42 мамычаны 2 катар токуйбуз. Мына бул жерде менде жазылуу. Эгер кааласаңыз скриншот кылып алып окусаңыз болот. 42ге келгенибизде 42ден 2 катар токуйбуз. Биринчиси кошумчаланып бүткөн катар 42, андан сырткары 2 катар 42 токуйбуз дагы. Андан кийинки катарда дагы чоңойтууну баштайбыз. 6 жөнөкөй мамыча дагы бир кошумча болот. Ошону 6 жолу кайталаганыбызда бизде жалпысынан 48 мамыча пайда болот. Дагы 2 жолу 48 мамычадан токуйбуз. Андан кийин 7 жөнөкөй, бир кошумча. Жалпысынан 54 мамыча пайда болот. Ошол 7 жөнөкөй, анан бир кошумча комбинацияны 6 жолу кайталап, сөзсүз же маркер, же жип менен белгилеп алыңыз. Мына менде жип менен белгиленген. Санаңыз, сөзсүз адашып кетишиңиз мүмкүн. Демек биз 13 катарга чейин 54 мамычага чейин бийиктетип мындай чоңойтуп алабыз дагы. 14 катардан баштап 20 катарга чейин 54 бойдон токуйбуз. Азыр мен 17 катарды бүттүм. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 катар, 20 катарга чейин 7 катар 54төн токуйбуз. Бирок биз 14, 15, 16, мен 17 катарды бүттүм. Азыр дагы 3 катар токушум керек. Бирок ага чейин биз бул жерде коюндун көзүн коюп алышыбыз керек. Бизге кандай көз керек болот? Мен мындай глазки на безопасном креплении деп коет. Мынакей. Мындай түрү болот. Же мындай түрү болот. Бир аз ушундай ар кандай түрлөрү болот. Азыр мен мындай карасын гана иштетемин. Бунусун алып коемун, башка нерсе үчүн иштетемин. Демек бул көздөрдү биз атайын кол өнөрчүлүк магазиндерден, жип саткан жерлерден таба алабыз. Атайын мындай аркасында бекитиле турган колпачоктор болот. Ал мындай кылып киргизип, жабып, катуу биригип калат. Эми ушул жерде эмне кылабыз? Биз азыр 16, 17 катардын экөөнүн ортосуна, мисалы, бул аркада калсын дейли, бул жерге 16 менен 17нин экөөнүн ортосуна мындай кылып салып аламын дагы. Эми эмне кылабыз? Аралыгы 10 мамыча болуш керек. Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек бул жерден салсак болот экен. Бир аз белгилеп алдык дагы. Адашып кетпес үчүн. Эми бул көздү салып алабыз. Азыр биз 16 менен 17 катардын ортосунда көздөрүбүздү салып алабыз. Мындай кылып, эми дагы бир санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-нчу мына жерде калды. Экөөнүн аралыгы 10 мамыча болуш керек. Демек биз бул жерден мындай аркасына тага тургандарын тагып, эгер өтө эле ишеничсиз болуп жатса, бул жерде сиз аркасына атайын мындай зажигалка же күкүрт менен бир аз аркасын көгүзүп басып койсоңуз, бир да чыкпайт дагы, катуу фиксация болуп кармалып турат. Азыр биз бул экинчиникин дагы тагабыз. Андан кийин сиздер менен дагы 3 катарыбыз калды. 54 мамыча бойдон көбөйтүп алып, андан кийинкисин эми кыскартып баштайбыз. Тегерек баш болот да бизде, ошондуктан биз кийинки катарды 3 катар токуп алгандан кийин кыскартып баштайбыз. Кыздар, азыр мен башыбыздын экинчи бөлүгү кандай токулуп бүтүлдү, бул жагы бүтүрүлөт, ошону көрсөтүп берейин, айтып берейин. Токуган жерин тартканга жетишпей калдым. Биз кайсыл жерге чейин токудук болчу? Мисалы, көз менен көздү 16 менен 17нин ортосуна койгонбуз. 16 катар менен 17 катардын ортосуна койгонбуз. Андан кийин биз 3 катар токудук. 54 мамычадан бир да өзгөртүүсүз.
21 катарга келгенде биз кыскартууларды баштайбыз. Биз бул жагынан баштадык да башты. Демек бул жерге келгенде көздү койдук. Андан кийин кыскартууну баштадык. Кыскартуу кандай болду? 21 катарга келгенде биз уже 54 мамычадан 48ге түшүшүбүз керек. Аны кандай кылабыз? 7 жөнөкөй мамыча токойбуз, бир убавка кылабыз, кыскартууну баштайбыз. 7 жөнөкөй, бир кыскартуу. 7 жөнөкөй, бир кыскартуу кылып отуруп биз жалпысынан 48 мамыча алабыз. Андан кийин 6 жөнөкөй, бир кыскартуу. Кийинки катарда айтып атам. 6 жөнөкөй, бир кыскартуу. 6 жөнөкөй, бир кыскартуу кылып 6 жолу кайталайбыз. Ошондо бизде 42 мамыча пайда болот. Андан кийин 5 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылып 6 жолу кайталайбыз. Ошондо бизде жалпысынан 36 мамыча калат. Андан кийин 4 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу. Андан кийинки катарда 3 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылып кайталап отуруп биз белгилеп алган жипти албайбыз. Ошол бүткөндө, бул башты бүткөндө гана алабыз. Ага чейин албайбыз, болбосо адашып кетебиз. Андан кийин 3 жөнөкөй мамыча кыскартуу болгондон кийин 2 жөнөкөй мамыча кыскартуу. Андан кийин бизде ачык калат бул жер. 2 жөнөкөй мамыча жана бир кыскартуу болгондо бул жерде ушундай ачык калат. Ачык калган жерди бул жерден биз эметпедикпи? Денесин бүтпөдүкпү? Денесин бүткөндө дагы ачык калат. Ошондо эки ачык жерди бириктирип биз экөөнү бириктирип тигип чыгабыз. Мен сиздерге түшүндүрүп бере алдым деп ойлоймун. Азыр мен бул жазып алгандарымы дагы сүрөткө тартып киргизип кошомун. Ошондо сиз окуп, мисалы биз мына башты токуп жатканда 14-катардан 20-катарга чейин 54-тү токуйбуз. Бирок ушул 14-төн 20-га чейин токуп жаткандын арасында 16 менен 17-нин ортосунда аралыгы 10 мамыча болсун, анан көз коебуз ошол жерде. Көздүн миллиметр размери 5 жана 8 миллиметрге чейин аралыкта болот. Мына андан кийин эмне кылабыз? Мынакей кыскартып баштадык. 7 жөнөкөй мамыча кыскартуу, 6 жөнөкөй мамыча кыскартуу, 5 жөнөкөй мамыча кыскартуу. Мына ушундай кылып биз 2 жөнөкөй мамыча кыскартууга чейин токуп башын даярдап алабыз. Кыздар, биздин мына коенубуздун буту бүттү. Эки кулагы бүттү, эки колу, ошондо эки колу, эки буту, башы. Башын кандай токууну айтып бердим сиздерге. Өтө эле баарын көрсөтүп токуй берсем узак болуп кетет экен. Мен үчүн жүктөө бир аз кыйын болуп жатат азырча. Жакшы биле элекмин. Андыктан сиздерге мен кандай токулат анын схемасын көрсөтөмүн. Мынакей. Скриншот кылып тартып алып карап токусаңыз болот. Андан кийин бул денесин кантип токудук, ошону айтып беремин. Денесин токуп бүткөндөн кийин азыр биз көйнөгүн токуйбуз, чекесин. Көйнөгүн токуп бүткөндөн кийин биз баардык бөлүкчөлөрдүн баарын бириктирип, мындай кылып, мындай тигип чыгабыз. Тигип, мындай кылып, башын менен мойнун мындай кылып бириктирип, кулактарын кандай кылабыз? Өзүбүзгө жараша кандай туура келет. Бир аз арасында, бир аз ортодогу 6 мамыча калат дагы. Өтө жакын эмес, өтө алыс эмес, мындай. Ушундай кылып тигебиз. Ошол тиккен жерде дагы бир тартамын. Ошондо азыр биз бул денесин эмне кылдык? Денесин кандай кылып токудум, ошону көрсөтүп берейин сиздерге. Мына мен көрсөтөмүн. Сүрөткө тартып алыңыз, скриншот кылып. Анан ошол жерден карап токусаңыз болот. Кандай болот? Денесин баштаганда 6 жөнөкөй мамычадан баштадык. Кошумча кылдык экинчи катарда 12, анан дагы ушул бир жөнөкөй, бир кошумча кылып 18 мамыча алдык. Андан кийинки катарда 2 жөнөкөй, бир кошумча, андан кийинки катарда 3 жөнөкөй, бир кошумча кылып айландырып спираль сыяктуу токуп кете беребиз. 7, 8, 9га келгенде биз 36 мамычадан 3 катар токуйбуз дагы. Кийин уже кыскартып баштайбыз. Кыскартып баштаганда 16 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу, 2 жолу кайталайбыз. 16, анан 15 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу, 2 жолу. Ушул жерде биз түстү алмаштырып алабыз. Түстү кызылга алмаштырабыз дагы. 13-катарда, мынакей 13-катарда алмаштырдык, 12-де алмаштырдык. 13-катарга келгенде биз за заднюю полупетлю деп коет. Мисалы бизде мындай эки колосок турат го, ошонун аркы ичкеркисине токуйбуз, за заднюю полупетлю. Кийинки экинчи кызыл катарды баштагандан кийинкисин, экинчи катарын биз бир
ичкерикисине токуп чыгабыз. Ошондой кылып 14 мынакей 13тү токудук, андан кийин 14тө дагы кыскартуу башталат. 14 жөнөкөй, анан кыскартуу, 15те 13 жөнөкөй кыскартуу, 16-17ге келгенде 28 жөнөкөй мамычадан 2 катар токуйбуз. Андан кийинки катарга келгенде 12 жөнөкөй мамычанан кыскартуу. Ошондой кылып биз кыскартып отуруп, мына 11 жөнөкөй мамыча кыскартуу, 24 мамычадан 2 жолу кайталайбыз. Ошентип отуруп биз денени бүтүрүп алабыз дагы. Мынакей бул жерге келгенде биз толтуруп алдык. Эми 10 жөнөкөй мамыча жана кыскартуу кылып 2 жолу кылдык. 9 жөнөкөй мамыча 2 жолу кыскартуу кылдык. Ушул жерге келгенде биз эмне кылабыз? Атайын наполнительди алабыз. Ичине толтуруп даярдап алабыз. Өтө ашырбай, өтө катуу кылбайбыз, өтө жумшак кылбайбыз. Көбүнчө эгерде мындай тешикчеси чоң нерселерге бармагыбыз менен де толтура беребиз дагы. Бизге эми бул белгилеп, атайын жипти сөзсүз белгилеңиз, же болбосо маркер менен белгилеңиз. Азыр бизге бул керек эмес, мен алып койдум. Анан эмне иштетсеңиз болот? Кайчы иштетпеңиз, колуңузга зыян келтире албасыңыз үчүн, бул токуганыңызга дагы зыян келтире албаш үчүн кайчы иштетпейбиз. Мындай бир фломастер же ушундай учу төрт бурчтук болгон ыңгайлуу нерсени иштетсеңиз дагы болот. Оңой, жумушуңузду жеңилдетет. Мындай кылып биз салып даярдап алдык дагы. Эми эмне кылабыз биз? Бардык керектүү бөлүкчөлөрүн токуп алдык дагы. Биз коюндун көйнөгүн токуп баштайбыз. Бул жипти бул жерге салып туралы азырча. Тигүү үчүн жип калтырабыз акырында, бир карышка жакын, же андан узагыраак да болот. Эми биз бул жерде за заднюю полупетлю токубадык беле, ошонун бир петлясы калган да, беркиниси. Ошого улайбыз. Кандай кылып улайбыз? Жип илип алдык дагы. 3 жолу жогорулатуучу мамыча токуйбуз. Воздушная петля. 2 1 2 3 жолу. Мынакей. Эми эмне кылабыз? Сиз сөзсүз түрдө ушуну сүрөткө тартып алып, ошого карап токуңуздар. Андан кийин мына бул жерден баштап 26 катарга чейин кыскартып даярдап алдык. Андан кийин биз көйнөккө өттүк. Мынакей 13 катарда биз бир катарын токуганбыз. Ушул жерге 3 мынакей воздушный петля алдык дагы. Эми жалаң ар бир мамычанын ичине биз 2ден токуйбуз. 2ден столбики с накидом токуйбуз. Бул жипти биз мынакка коюп, кошуп бекитип алып кетебиз арасына. Столбики с накидом бир жамынчылуу жөнөкөй мамычалар. Биз көргөн ар бир калтырылган мамычанын ичине мындай ушул узор менен ар бир мамычанын ичине 2ден токуйбуз. Мына 3 болдубу? Жамынчы киргизип алдык. Бул жипти бекитип алып кетебиз бул жака. 3 турат. 2 өткөзөбүз, анан кайра 2 өткөзөбүз. Бул биздин столбики с накидом деген узор. Эми биз бул жерде 32 мамыча калган болсо, 32 мамычанын ар бирине 2ден токуп чыкканыбызда бизде жалпысынан 64 столбики с накидом болот. Андан кийинки катарга келгенде, 3 катарда биз эмне кылабыз? Биринчи катарда 32-ни ар бирине 2ден кылганыбызда 64 болду. Экинчи катарда ар бир 64-түн ичине дагы 2 жолдан салып чыгабыз. Ошондо бизде 128 столбики с накидом болот. Ошондо биринчи катарды түшүндүңүздөр, биринчи катарда 32 калган мамычанын ичине ар бирине 2ден токуганыбызда 64 болот. Экинчи катарда 64 столбики с накидом пайда болду. Дагы 3 воздушный петля кылабыз дагы. Бунун дагы ар биринин ичине токуп чыкканыбызда бизде 128 мамыча пайда болот. Анан 3 4 5 3 катарды 128 столбики с накидом. Эч кандай кошумча кылбайбыз. Ушул бойдон 3 катар токуйбуз. Ошондо биз азыр сиздер менен көйнөгүн токуп бүтүп жолугабыз. Эң акырында обвязка болот. Обвязка деген эмне? Көйнөктүн эң акырын кайсы узор менен бекитебиз, ошону тартып сиздерге көрсөтөмүн. Бул рачишак деген узор. Ушу көйнөктүн чекесин ошол узор менен акырында бекитебиз.
Мына кыздар, мен азыр коёндун денесине көйнөктү улап жатамын. Биринчи катарын бүттүм, экинчи катарында жарымдап калдым. Бул жерде сизге айта кетчү нерсе, мисалы сиз мен көрсөтүп бергендей кылып улагандан кийин, эгерде үстүн мындай кылып токусаңыз, мындайынан токусаңыз, сизге бул узор ичинде калат жана сырты мындай бойдон калат. Ал эми сиз жипти улап туруп мындай кармабай, мындай кармап токусаңыз, сизге бул узор сыртында болот, өзүңүздүн каалооңузга жараша. Эми мен азыр биринчи катарды 2ден токуп чыктым, экинчи катарды дагы 2ден токуп жатамын. Столбикки с накидом кылып. Мынакей накид алдым. Ар бир илмектин ичине 2ден токуп жатамын. Ар бир катарга өтүүдө 3 воздушный петля кылып көтөрүп алып анан өтөбүз. Ал эми мисалы бул катарды бүткөндөн кийин эң акырында, мисалы бул жерге келгенде биз байланыштыруучу мамыча менен бириктирип коебуз дагы. Кийинки катарга өтүүдө дагы 3 воздушный петля кылып, азыр биз 2 жолу ар бир мамычанын ичине токуп чыктык. 2 катар тең прибавка болду, кошумча катар. Ал эми дагы 3 катарды биз 128 жөнөкөй мындай столбикки с накидом, прибавка эмес, ар бир илмектин ичине мындай кылып бирден гана токуп көйнөгүн, коёндун көйнөгүн чоңойтуп алабыз. Мына кыздар, мен азыр кулагын, башын тигип бүттүм. Кулагын биз эсептеп жогорудон 5-чи катардын айланаларына мындай кылып тигип чыгабыз дагы. Колун кандай кылабыз? Колунда биз мындай жип калтырганбыз учунда. Ошону ийнеге өткөзөбүз дагы, өзүбүзгө жаккандай, туура деп эсептегендей кылып, мындай кылып коюп алабыз дагы. Примерно өлчөп. Экинчи колду тигип ушул жерге коюп, мындай кылып растап, жылчыктарын көрсөтпөгүдөй кылып, бизге жаккандай кылып коёндун колун тигебиз дагы. Мисалы үчүн бул жип, мына буларды биз илмек менен бекитип, ичине киргизип салабыз. Мына кыздар, азыр мен колун тигип бүттүм. Оздорун кулак, каш, көз, кирпик оозун дагы эң акырында кылабыз. Азыр биз бутун тигип алышыбыз керек. Кантип тигебиз? Ал калтырып койгон жипке ийнени өткөзүп, көзү чоң ийнебизди өткөзүп алабыз дагы. Бул көйнөктөн белгилеген жерден баштап 2 катар ылдыйга түшүп, мындай кылып, мындай кылып биз жакшылап тигип чыгабыз. Мындай. Кандай тигебиз? Мына кадимкидей эле жакшылап илип, 1-2 жулганда, жулкулап ойногондо үзүлүп кетпей тургандай каттуу, прочный кылып жакшылап 2 илмекти бир алып, бир жолу тиккениңизде сизге жага бербесе, кайра ошол жерди тигип, жакшылап бириктирип анан чыгабыз. Азыр мен сиздерге көрсөтө турган эң акыркы коздочу бул ратишак деген узор. Көйнөктүн эң этегин биз ошол ратишак менен токуп чыгабыз. Мисалы, көйнөктү бүт электе деле ушинтип бүтүрсөңүз болот. Мен эң акырында көрсөтөйүн деген үчүн азыр эми көрсөтүп жатамын. Мынакей. Азыр биз жипти улап алдык. Бул жагын байлап, фиксировать этип катырып алабыз. Биз азыр бул жака карап токуп жаткан болсок, бул жака токуйбуз. Эгер сиз бул жакты карап токуп жаткан болсоңуз, бул жака тескерисинче биз көнүп калгандай мындай токубастан ратишак атайын 1 воздушный петля көтөрүп алабыз. Эми артка салабыз. Аркадагы 2 колду өткөзөбүз. Эми дагы артка салабыз. Мындай өткөзүп алабыз. Дагы артка салабыз. Ушул ратишак деп аталат. Көйнөктүн этегин ушундай кылып коздоп бүтүрүп алабыз. Ратишактын дагы 2-3 түрү бар. Азыр мен ушул түрүн гана көрсөтүп берейин. Башка түрлөрү, мисалы арасында бирден илмек мамыча калтырып, воздушный петля кылып, анан токой турганы бар. Азыр биз ушул түрүн менен токуйбуз. Ушундай кылып, арка жака токуйбуз ошондо. Мына кыздар, азыр мен көйнөктүн
чекелерин обвязка кылып бүттүм рачешат менен. Бул жекесиндеги жиптерди байлап бул жака катып ичине киргизебиз. Эми оозу менен мурдун кандай кылабыз? Оозу мындай ортосунан белгилеп, жипти киргизип, кайра ылдыйга, кайра өтөгө чыгарып 1-2-3 жип тигебиз дагы. Эми бул жерге биз мурдун тегебиз. Кылып мындай кылып тегип дагы. Ушул жипти сизге кандай керек болсо, канчалык өзүңүздүн калыбыңызга жараша калыңдыкта токойсуз. Эми эмне кылабыз? Ушул ийнени чыгарабыз. Кирпик тегебиз азыр. Эми ушул жипти эле бул жака чыгарып, кирпик болду, каш. Примерно өзүңүз өлчөп аласыз дагы, ушундай кылып. 2 окшош болуш керек, ошондуктан жакшы. Чыгарып, кашыбыз болду. Эми экинчи көздү дагы ушундай кылып. 3 мынакей. Дагы ушундай кылып тиге алабыз. Кайра ушул жака чыгарып, кайсыл жерден киргизген болсок, кайсыл жерден жипти киргизсек, ошол жерден чыгардык дагы. Оңдоп, тегиздеп, кааласак учашка кылып көзүн бир аз киргизип алсак болот бул жерге. Мындай кылып ичине киргизип койсок болот. Кааласак ушул бойдон калтырып койсок да болот. Эми бул жерди жакшылап байлап, түйүп, кесип, учундагы ашкан жиптерди бекитип алабыз. Эми сиздер менен бул коёнго биз бул жерине бантик токойбуз азыр. Эми биз бул коёнго бантик токойбуз. Кантип токойбуз? Жумакай илмек кылып алабыз колго. Мына кыскасын ылдый кылдык. Бир ородук, X болду. Кайра өйдөгө көтөрүп, аркадагы жипти алабыз дагы. Илмекти бир бурап, жогоруга 7 абалуу илмектерди, же болбосо бош илмек дейбизби, сизге кандай түшүнүктүү болсо ошондой түшүнө бересиз. Бул тийбейт турабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушный петля набирать эттик. Биз 7 воздушный петля набирать эткенден кийин 2, 3, 4 жамынча алгандан кийин биз токуп баштайбыз. Дагы 1, 2, 3, 4 жолу жамынча кылып, кайра ушул шакекчеге келип, жипти илип алып, экөөсүн бир, экөөсүн дагы бир, экөөсүн дагы бир, экөөсүн дагы бир, экөөсүн дагы бир. Ушундай кылып биз дагы 2, 3, 4 дагы илдик. 1, 2, 3, 4, 5. Дагы 2, 3, 4. Алабыз дагы 1, 2, 3, 4.
5. Ошондо 4 жолу жамынчылуу мамчаларды окудук дагы. Биз кайрадан 7 воздушная петля токуйбуз. 3, 4, 5, 6, 7. Аны кандай кылабыз? Бул жерге салып, байланыштыруучу мамча кылабыз дагы. Дагы кайрадан 7 воздушная петля. 3, 4, 5, 6, 7 воздушная петля кылдык мына. Эми кайрадан 2, 3, 4. Кантип токусак азыр биз дагы ушундай кылып кайталайбыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Кайра ушул жака салабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Салыштырабыз. 1, 2, 3, 4 болчу. Бизде 3 болду азыр. 2, 3, 4. Кайра ушул шакекчеге салып алып дагы токуйбуз. 2, 3, 4, 5. Эми эмне алабыз? Дагы 7 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эми эмне кылабыз? Бул жипти тартабыз. Тартканыбызда кичирейди дагы биз бул жерге соединительный столбик коюп мындай байланыштырып алабыз дагы. Жипти кесип алып коебуз. Бир аз узунураак кылып кесебиз, себеби биз тигебиз. Чыгарып алдык. Шакекченин, амигуруми шакекченин жибин тартабыз. Бизде мындай бантик пайда болду. Бантикти эмне кылабыз? Бул жерге тигип коебуз. Мына достор, азыр биз коёнду бүтүп калдык. Бантигин тактык. Көйнөктөрүн кийгиздик, баары даяр. Буюрса эми коёнго азыр биз бул жерине куйрук токойбуз. Эмне кылабыз ал үчүн? Амигуруми шакекчесине 6 жөнөкөй мамыча токуп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 мамыча токудук дагы. Жипти тартканыбызда бизде тегерекче пайда болуп баштайт. Кечиресиздер. Биринчи мамычага жипти киргизип тегеректеп алабыз. Эми эмне кылабыз? Кийинки катарда биз 6 мамычанын ичине 2ден токуп прибавка кылып алабыз. 12 чыгыш керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Экинчи катарыбызды бүтүп алдык. Эми үчүнчү катарда эмне кылабыз? Үчүнчү катарда биз бир жөнөкөй, бир кошумча токуйбуз. Ушул комбинацияны 6 жолу кайталаганыбызда бизде жалпысынан 18 мамыча пайда болот. Мынакей 18 мамыча пайда болду. Кийинки катарда биз 2 жөнөкөй, 2 жөнөкөй, анан бир кошумча комбинациясын 6 жолу кайталайбыз. Жана бизде жалпысынан 24 мамыча болот. Азыр мен 2 жолу кайталадым, дагы 4 жолу кайталап жолугабыз. Мына биз азыр 2 катар токуп алдык дагы. Эми 2 жөнөкөй мамыча токуйбуз дагы. Бир кыскартуу. 2 жөнөкөй, бир кыскартуу.
өтө тыкыз токконго аракет кылыңыздар, себеби аралары ачык болуп калышы мүмкүн. Анчалык колуңуздан тыкыз токуш келе бербесе, анда сиз деген кичинерээк илмек алышыңыз керек болот. Ошондо өтө жакшы токулат. Мына кыздар, биз кыскартып бүттүк. Эми ушул куйрукту биз жерге коюп көрөбүз. Шуну коюп тегип коебуз. Кичинекей коёндун куйругу болду. Тегип, ичине синтепон салабыз бир аз. Анан жолугабыз. Эми 2 катар 24 столбик без накида кайталайбыз. Бул биринчи катар кетип атат азыр. Дагы бир катар 24 жөнөкөй мамыча токойбуз ошондо. Экинчи катарды бүткөнүбүздө сиз менен кайра жолугабыз. Ага чейин сиз өзүңүз токоңуз. Мына кыздар, биздин балерина коёнубуз да бүттү. Бою 30 сантиметр болду. Куйругу кааласаңыз токоңуз, каалабасаңыз токпаңыз, кошуп койсоңуз болот. Отурганда фиксация болсун үчүнчү. Так өзү коён өзү отурбай калышы мүмкүн, ошондуктан. Мына эмесе сиздер менен токуп бүттүк бул коёнду. Менин менен бирге болгонуңуз үчүн рахмат. Баарыңыздарга ийгилик.